Бизде өткөн сабакта координаталар системасы темасын карап көргөнбүз. Андан кийинки эле тема бизде функциялар темасы деп аталат. Демек бизге f функциясы жана g функциясы берилиптир. Анда биз бул эки колонканы салыштырышыбыз керек экен. Биринчи колонканы чыгарып көрөлү. Демек f at экини табышыбыз керек экен. F at экини табышыбыз керек дегенде x-тин ордуна эле экини коюп коюшубуз керек. Демек бул функциянын ичинен кайсы жеринде x турса, ошонун ордуна эле экини алып барып коюп коюшубуз керек. X квадрат, демек экинин квадраты кемитилген 3 көбөйтүлгөн 2 кошулган 5 барабар. Экинин квадраты 4 кемитилген 6 кошулган 5 барабар. 4төн 6-ны кемитсек минус 2 кошулган 5 барабар 3 чыгат. Анткени минус плюс болгондо биз кемитебиз дагы модулу чоңдун белгисин сактап коебуз. А бул жерде модулу чоң сан 5 саны. Экинчиси g от 8-ди табышыбыз керек экен. Бул жерде g функциясын алып барып коебуз. Демек 7 көбөйтүлгөн 8 кемитилген 11 экен. 7-ни 8-ге көбөйтсөк 56 чыгат. 56-дан 11-ди кемитсек 45 деген жоопту алабыз. Анда биз биринчи колонканын функцияларынын маанилерин таап койдук. Биринчиси f at 2-де 3 чыкты, g от 8-де 45 чыкты. Экөөнүн суммасын таба турган болсок, биз 48 деген жоопту алабыз. Эми экинчи колонканы иштейли. Экинчи колонканы ушул эле тартипте иштейбиз. Болгону бул жерде f функциясынын ордуна 8 коюлат экен, g функциясынын ордуна 2-ни алат экенбиз. Анда 8-дин квадраты кемитилген 3 көбөйтүлгөн 8 кошулган 5 барабар. 8-дин квадратын эсептеп көрсөк 64 дегенди алабыз. Кемитилген 3 жерде 8 24 кошулган 5. 64төн 24-тү кемитсек 40, 40-ка 5-ти кошсок 45 деген жоопту алабыз. g от 2 функциясын таап көрөлү. Анда 7 көбөйтүлгөн 2 кемитилген 11 болот. 7-ни 2-ге көбөйтсөк 14, 11-ди кемитсек 3 чыгат. Ал эми экөөнүн суммасын таап көрө турган болсок 45-ке 3-тү кошуп коюшубуз керек. 48 деген жоопту алабыз. Биздин учурда эки колонка барабар болду, анткени анын экөөнүн тең мааниси 48-ге барабар болду. Анда биз жооптор баракчасында v деген жоопту белгилегенибиз туура болот.